Ушул жылдын 12-апрелине карата убактылуу эмдөө пункттары республиканын бардык аймактарында ачылган. Чүй облусунун Аламүдүн районунун Лебединовка айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ачылып, учурда коронавируска каршы вакцинаны медицина кызматкерлери биринчилерден болуп алып жатышат. Аламүдүн району боюнча жалпысынан 3200 доза Синофарм компаниясынын вариациялык вакцинасы алынган. Ал 1600 адамга расчеттолгон. Ал эми Спутник V российская вакцинадан болсо 1600 доза вакцина алынып, ал 800 адамга расчеттолгон. Бүгүнкү күндө вариациялык вакцинаны биринчи дозасын 1148 адам алды. 115 адам экинчи дозасы менен эмделди. Спутник вакцинасы менен болсо азыркы күндө 268 адам Спутник V вакцинаны алышты биринчи дозасын. Жалпысынан бул вакцина медицина кызматкерлеринин арасында, биздин агартуучулардын арасында, мугалимдердин арасында, көз службада иштегендерге, мамлекеттик кызматта иштегендерге жана ошондой эле өнөкөт оорусу барларга, 65 жаштан жогорку адамдар эмделип жатат. Өзүңүз вакцина алдыңызбы? Ооба. Биринчисин дагы, экинчисин дагы алгам. Эч кандай баягы иммунизациядан кийинки кайыр көрүнүштөр болгон жок, баардыгы жакшы. Андан соң жалпы билим берүү уюмдарынын жана укук коргоо органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери эмдөөдөн өтүп жатат. Медицина тармагында көп жылдан бери иштеп келген Нурбек Намазалиев өзү эмдөөдөн өтүп, баардык талаптарды аткарды. Азыр мен коронавирус вакцинасы биринчи дозасын алдым. Ала акыбым жакшы. Мен ошол менен катар Чүй облусунун тургундарын чакырып кетет элем. Ушул коронавирустун вакцинасына активдүү катышып, активдүү алган. Себеби бул иммунитетти формировать этет, адамды коронавирустан сактайт. Вакцинанын сапаты жакшы. Эмдөө учурунда макулдук кагазды эмдөөчүнүн өз колу менен толтургандан кийин ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт. Биринчи вакцинаны алгандан кийин экинчисин 20 күндөн кийин алууга болот. 25 минут отуруп турууга, там вот реакцию вашу посмотрим и все. Муну памятканы окуйсуз. Биякта бүт жазылуу, прививкадан кийин 3 күндөн 3 сутка эмне кылыш керек, кандай таблеткаларды ичиш керек, муну окуйсуз. А муну болсо 21ден 28 күнгө чейин экинчи прививкага келсеңиз болот. Сиздики 4-июнда экинчи прививкаңызга келесиз.